Assalamu алейкум. Амансыздарбы, кадырман журтум? Саламатсыздарбы? Ош шаарынан салам айтабыз. Ош шаарынын так ортосу Зайнабидинова Кичи районунда жаңы курулган мына ушул көп кабаттуу үйдүн экинчи кабатынан сатыла турган батир көрсөтөбүз. 3 бөлмөлүү батир. Мына ушул көрүп турасыздар. 1, 2, 3, 4 терезе. Бул жагында дагы 2 терезеси бар. Жалпы 6 терезелүү 3 бөлмөлүү экинчи кабатта жайгашкан ушул батир сатууга коюлду. Бул Зайнабидинова Борбордук мечит жактан базар тарапка түшүп келе жатканда Райымбеков көчөсүнөн тетиги жактан бурулуп бери кирет. Бул жагы Сайыт Муктар жактан дагы кирсе болот, базар жактан. Тетигинде Сулайман тоо көрүнүп турат. Сапат Глобал курулуш компаниясы курган көп кабаттуу үй экен. Азыр кирип экинчи кабаттан көрсөтөбүз. Жүрүңүздөр. Алыстабай туруңуздар, биз подъездге кирип экинчи кабатка көтөрүлүп чыктык. Тепкичтен чыгып эле сиздер оң тарапка жүрөсүздөр. Дагы коридордон оң тарапка төргө чейин барсаңыздар, сатыла турган батир мына эшиги ачылып турат. Бул жерде болсо 2 лифттин орду бар экен. Бири жүк ташыганга, бири адам ташыганга. Грузовой жана пассажирский. 2 лифт коюлат экен, катар иштейт экен туугандар. Мына көрүп турасыздар, подъездин дагы мына коридордун полуна кафел жаткырып коюп туружу. Мында болсо ушу компания коюп берген сырткы брон эшиги эки жеринен күлүштөнөт экен. Bir жеринен ачылат экен, эки жеринен күлүштөнөт экен. Бул сырткы брон эшиги. 11-чи номурдагы дал ушул 3 бөлмөлүү жаңы ремонттуу жаркыраган батирди бүгүн сиздерге көрсөтүп берели. Кана эмесе көңүл буруңуздар. Бир жак чекеден көрсөтөбүз. Бул батир өзү 3 бөлмөлүү батир. Жалпы аянты 105 чарчы метр чыгат. 105 чарчы метр. Келип эле кирип жашай бересиздер. Жаңы ремонт болгон туугандар. Бир жак чекеден тааныштырам. Мына киргенде бул жер коридор, бардык бөлмөлөрдүн эшиктери көрүп турасыздар, ак түстөгү заманбап эшиктер коюлган. Мына сырткы брон эшикти ачып киргенде эле кирген жерге, бут чечкен жерге кафел баскан. Оң жагына болсо атайын күзгүлүү эмерек койгон. Электр чубалгылары бир жерге чогулуп, автоматтар коюлуп, интернет дагы киргизилиптир. Бул жакта болсо санузели, анан ата-энелердин уктоочу бөлмөсү бар экен. Бардык бөлмөлөр жаркырап, жаңы ремонт болгон, жакшы. Полу ламинант, дубалдар обой, мындай рамкалары жасалган, потолоктору натяжной, анан гипсокартон, люстра, кичи лампалар, лента лампалары бүт баары өз ордуларына коюлган туугандар. Бир жак чекеден тааныштырып көрсөтөйүн сиздерге. Алыстабай туруңуздар. Мисалы мына бул төргө бара турган болсок, сол жактагы биринчи эшиктен кире турган болсок, бул батыш жагында жайгашкан атайын балдардын уктоочу бөлмөсү. Детский да аябай кенен экен, көрүп турасыздар. Туурасы бир 3 метрге жетпейт, 2,5 метр десек болот. Ал эми узундугу болсо 6 метр чыгат экен. Ачык түстөгү курулуш материалдары колдонулуптур. Бир терезеси бар экен. Сулайман тоо ушул жактан даана көрүнүп турат экен. Отопление батареясы коюлуптур, пардасы дагы тартылыптыр. Бул жактан мына сырт жакка, Сулайман тоо жакка баш бакса болот экен. Бул жак эми базар жактан, Сайыт Муктар жактан келсе болот. Потолоктору да бүт баары жакшынакай жасалган, лампалары коюлган, көрүп турасыздар. Люстралары асылган. Полуна болсо ламинант төшөгөн, көп электроточкаларындагы көп жерге коюптур. Биринчи бөлмө болду. Бул балдардын уктоочу бөлмөсү. Бул жакка кире турган болсок, бул зал, конок бөлмөсү. Мынакей. Караңыздар, сонун жасаптыр. Ремонт аябай жакшы болуптур. Пардаларына чейин тартып коюптур. Жаңы ремонт болгон, баары бир жаңы да. Мында өзү 3 терезеси бар экен. Залдын туурасы 4,5 метр чыгат экен, ал эми узундугу 7 метр чыгат экен. Көрдүңүздөрбү? Бир терезеси батыш жагында турат, астында отопление батареясы менен, 2 терезеси бул жакта турат, түндүк жакта. Ар бир терезенин астында отопление батареялары коюлуптур. Потологу мына 3 баскычтуу жасалган. Кичи лампа, люстралары, лента лампалары бүт баары коюлган. Бул жактарга дагы көрүп турасыздар, бра лампаларды коюп, аябай жакшы дизайн менен ремонт кылыптыр. Бул жакты болсо мына декоративный рейкалар менен ортосуна бир площадкасыны чыгарып, телевизор кое турган аянтчасын жасап, ушинтип сонун кылып ремонт кылып коюптур. Бул сиздер үчүн даяр батир. Зал конок бөлмөсү аябай кенен экен.
Konoктор келгенде ушул бөлмөгө жайгаштыра берсеңиздер болот. Эми кийинки бөлмөгө баралы. Ортодогу эшиктен ичкери кире турган болсок, бул ашканасы. Ашканасы дагы мына кенен эле чай иче турган орундук. Бул жакта угловой көрүп турасыздар, орундук. Мында болсо табуреткалары менен чай иче турган столу. А бул жакта болсо көрүп турасыздар, асты үстү өз-өзүнчө жасалыптыр. Кухнянын эмереги. Посудомойкасы бул жерде, идиш жуучу жайы, фартугу кафелденген, электроточкасы менен, газ электропечка вытяжкасы менен коюлган, төргө оң жака муздаткыч коюлат. Бул бөлмөнүн терезеси ошо түндүк тарапта турат. Отопление бар экен. Потологу бүт гипсокартондон жасалган, көрүп турасыздар, тепкич болуп, кичи лампа, люстра, ленталарын бардыгын өз ордуларына коюптур. Бул ашканасы болду. Жалпы 105 чарчы метр эле. Эми бул жака кирели. Бул ортодогу эшиктен кире турган болсок, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Бул дагы даяр. Даже мынандай эмеректери менен сиздер үчүн келип эле кирип жашаганга бүт баарын даярдап койгон. Көрдүңүздөр? Спальня эмерек, эки жагында эки тумбочкасы менен, электроточкалары менен, бул жактары да бүт кооз ремонт болгон, төрүнө парда тартылган, тетиги ичкерисинде да бир аз орундугу бар. А бул жака телевизор коюлат. А мына бул жагында болсо гардеробный менен. Ата-энелердин кийим кечеси мына ушул гардеробныйда болот. Көрдүңүздөрбү? Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү дагы аябай кенен. Потолоктору дагы тегиз жасалган. А бул жагына баш багып коелу. Мына бул чекеге ошо компьютерный стол коюп алса, бир аз отуруп иштегенге компьютер менен, китеп окуганга аябай жакшы орундук экен. Спальнийдин бир жак чекесинде жайгашыптыр. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү дагы даяр. Эми санузелин көрсөтөлү. Санузели бул жакта. Келиңиздер. Санузели өзүнчө, туалет өзүнчө болот. А бул жака кире турган болсок, мына бул санузели. Душевой. Көрдүңүздөр? Полу дубалы бүт мрамор стилиндеги кафел менен жасалган. Киргенде эле оң жакта раковина, үстүндө күзгүсү бар. А бул жакта болсо төрүндө атайын барьер кылып бир аз көтөрүп жасаган жуунуучу жайы. Дап-даяр смесителдер коюлган, аристондору да коюлган. Бул жерге ошо барьерден жана стеклянный тосмо коюп алсаңыздар дагы болот туугандар. Бул санузели. А мына бул жерге мына канализация таза суу турбалары келген, ушул жерге кир жуучу машина жайгаштырып алсаңыздар болот. Эми ажатканасын көрсөтөлү. Бул жакта ажатканасы жайгашкан. Ажаткана бул тарапта турат. Мына. Ажаткана бул жакта. Ичинде раковинасы, унитазы бүт баары жаңы коюлган, полу дубалы кафел, потолокко чейин вытяжкасы дагы коюлган. Бул жагы өзүнчө. Ошондо бул батирдин жалпы аянты 105 чарчы метр, баасы $110,000 кеми бар. Мына ушул баада сатууга койду. Эгер сиздерге батир жаккан болсо, планировкасы, жайгашкан жери, жайгашкан кабаты сиздерге жаккан болсо, экранда ээсинин телефон номуру жазылып турат. Ошол номурларга азыр чалып сүйлөшүңүздөр. Азыр чалып сүйлөшүп, келип көрүп, келишип алып коюңуздар туугандар. Ушул батирди бүгүн атайын сиздерге көрсөтүп коелу деп, убакыт бөлүп, келип сиздерге обзор тартып көрсөтүп жатабыз. Эгер жаккан болсо, аракетиңиздерди кыла берсеңиздер болот. Эми базарга жакын, центральный мечитке жакын, бул жагы филармонияга жакын, Токтогул берки Навай паркына жакын, транспортко аябай эле жакын туугандар. Андыктан ушул батир. Эми сыртта ушул домдун биринчи А блогунун ар жак чекесинде балдар ойноочу жайындагы жасап коюптур. Домдун асты парковка экен. Айланасында дагы ушу унаа коюучу жайларды, Кудай буйрса, дом толук бүткөндөн кийин парковкаларды көрсөтүп берет экен. Ошо унаа коюучу жайлары болот экен. Негизгиси батир жакшы ремонт болуптур. Андыктан жаккан болсо аракет кылыңыздар. Азыр эми отопление батареяларын коюп коюптур. Азыр бул көп кабаттуу үйгө кече 2-3 күн мурда жылуулук тартылып келиниптир. Эми квартираларга берет экен. Кудай буйрса, быйыл кышта бул жердеги жашоочулар ТЭЦтен келген жылуулук менен кыштан чыгат экен. Интернет киргизилиптир, таза суу киргизилген, свет бар. Киресиздер, жашай бересиздер. Баары даяр. Кийим кече, көрпө төшөк, идиш аяктарыңыздарды алып келиңиздер, килем паластарыңыздарды салыңыздар, анан жашай бериңиздер. Даяр. Мына, эшик ачык. Ушул батирде тойлор болсун, жакшылыктар болсун, жашаңыздар, жыргаңыздар. Жаңы баары бир жаңы туугандар.
Аманчылыкта көрүшөлү. Тынч болуңуздар, сиздерге насип кылсын.